Талас медиа борбор тарабынан даярдалган жаңылыктар топтом менен тааныштырып, студияда мен Рахат Бейшалиева. Саламатсыздарбы. Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Өткөн 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган элдик жыйын өттү. Сот аткаруучулар студенттер менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын бир нече негизги транспорттук түйүндөрдүн кесилишинде жайгашуусу Кытай Эл Республикасына, Россия Федерациясына жана Казакстан Республикасына жакындыгы. Ошондой эле Борбор Азиянын калган бөлүгүнө жеткиликтүүлүгү биздин өлкөнүн соода жана транспорттун идеалдуу борбору болуусуна шарт түзөт. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкекте өткөн тематикалык тейрек столдун жүрүшүндө билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, Борбордук Азия эки континенттин стратегиялык маанилүү кесилишинде жайгашкандыктан транспорт коридорлору үчүн маанилүү аймак болуп саналат. Акылбек Жапаров Евразия өнүктүрүү банкынын жаңы аналитикалык баяндамасы Борбор Азиянын экономикасындагы структуралык өзгөрүүлөргө арналганын кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасы биздин өлкө Бириккен Араб Эмиратынын Абу-Даби деңиз порту менен деңиз аркылуу эл аралык соода жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү боюнча макулдашууга жетишкенин эске салды. Анын айтымында ошондой эле Каспий деңизи аркылуу Россия Федерациясына жаңы эл аралык мультимодалдык коридор ачуу маселеси каралууда. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын жылдык жалпы жыйынына катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Илимдер академиясынын өткөн жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы чыгарылды. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, республикада илимди талап кылуучу тармактардын калыбына келтирүү боюнча иштер башталды. Бул жагдайда ал эртеңки экономикалык реалдуулук үчүн күчтүү кадрларды даярдоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Бүгүн Таласта облустук элдик жыйын өттү. Жыйында Кара Бура жана Бакай Ата райондорунун тургундары сүйлөп, таза суу, сугат суу, төө бурчактын баасы, курулушу кечиккен социалдык имараттар, жер талаш жана башка маселелерди көтөрүштү. Элдин суроосуна президенттин Талас облусуна ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Нарбеков жооп берди. Кененирээк кабарчыбыздын кийинки материалында. Облус башчысынын демилгеси менен уюштурулган элдик жыйынга Кара Бура жана Бакай Ата райондорунун тургундары, биринчи элдик курултайдын делегаттары жана мекеме уюмдардын жетекчилери катышты. Элдик жыйынды Бактыбек Нарбеков баштап 2022 жылдагы аткарылган жалпы иштер боюнча отчет берди. Өткөн жылы областа 154 ишкана ачылып, 677 жаңы жумушчу орундары түзүлгөн. 10 айыл өкмөт дотациядан чыккан. Мындан тышкары салык чогултуу боюнча план тапшырмадагы ашыгы менен аткарылып, Талас обласы мамлекеттик казнага 5 миллиард 800 миллион сом салык чогултууга жетишкен. Бала саруу кесинин жана 1000 орунду кийим тигүү фабриканын курулушу башталган. Облус башчысы быйылдагы Таласта ишке аша турган жол куруу, газдаштыруу жана оорукана куруу боюнча ири долбоорлорго токтолду. Талас шаарына 300 орунду оорукана, болжолдуу баасы 530 миллион сом. Бул жерге 3 этаж болуп Талас шаарына салынат, Кудай буйрса, мамлекеттик бюджеттен. Андан тышкары Суу-Самыр Талас Тарас автожолунун 105 километрден тартып Кичи Капкага чейин жалпысынан 95 миллион долларга бул жолубуз быйыл курулушу башталат. Аманбаев айылынан Шекер айылына газ тартуу түтүктөрүн былтырда айтып келгенбиз. Ушул сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Оюбузда ошо Чыңгыз Айтматов атабыздын 95 жылдыгын өткөрүү күнүнө чейин өткөзүү пландалууда. Жыйындын экинчи бөлүгү элдин үнүн угууга багытталып, курултай форматында өттү. Бакай Ата жана Кара Бура райондорунан келген 19 айыл өкмөттүн тургундары сүйлөп, өз аймагындагы орчундуу деп эсептеген көйгөйлөрүн облус башчысына айтып жооп алышты. Элдик жыйында 5 жылдан бери курулушу бүтпөгөн Боотерек айылындагы ФАП көйгөйү көтөрүлдү. Токтотпой ушул ишти качан жандандырабыз? Муратбек Нарбулович, убакыт келип калды. 5 жыл болду, мына күзүндө 5 жыл болот. Биринчи байлык бул элдин ден соолугу, мамлекеттин байлыгы бул элдин ден соолугу деп ойлойм мен. Ушу элибиз канча кыйналып, ушу больницабыз бүтсө экен деп канча деген элдер кыйналып районго жетпегени бар, кыйналып атат. ГИСУ-сын состояниябыз өтө начар.
сиздердин мурунку подрядчик менен иш прокуратурада, Бакай Ата райондук прокуратурада болуп атат. Гүлмира Нурдумбековна биз айтканбыз, эгер мүмкүн болсо ошол жасалган чекке чейинки иштер сиздер мындан ары улантып, жаңы тендер койгонго мүмкүнчүлүк берсеңиздер, калган жумушту бүтүрүп койгонго, эгер мыйзам жол берсе. Анткени булар 2 миллион карап атат, кайрадан башка подрядчик менен иш алып барыш керек. Элеттиктер Кара Бура районундагы Маймак менен Аманбаев айылдарын байланыштырган жол көйгөйүн көтөрүштү. 80-жылдары курулган жолдун эскилиги жеткен. Асфальт курдуруп берсеңиз, ушул көйгөй. Ушул көйгөйдү канча деген депутаттар келип атыр, бирөө да бир көңүл бурбады. Бакытбек Наркулович, эми сизге кайрыларыбыз ушул. Бала ыйлабаса эмчек жок дейт го макал. Биз ыйламак тургай көзүбүздөн жашыбыз да кургап калды. Ушуну бир көйгөйдү бир карап койсоңуз. Бул баягы негизги стратегиялык жолго кирет. Кубандык мырза жооп берип, азыр айыл өкмөтүнө жолуңузда барсызбы? Жооп берип коюңуз. Мындан тышкары Ору айыл аймагынын тургундары мектеп, бала бакча жана жол көйгөйүн айтып, балбан кыздардын айылына көңүл буруп коюуну суранышты. Май Кыргызстан жолу бар, 4 километр. Ошо титулга кирип былтыр баштамак болчу, быйыл дагы калып калып, аргадашчылар айтып атат, жол болбойт экендер. Ой, эми ошо кызыбыздын ар жакта келген тааныштар, дүйнө жүзүнө келген мен деген кишилер, ой, ушу чемпион кыздардын айылы жол ушунда болуп эметкен өзү уялат экенсиң. Ошо жолду бүтүп бергенге жисадан көмөк көрсөтүп койсоңуз. Элдик жыйында Акчи, Аманбаев, Бакайыр айыл аймактарынын тургундары сугат суу менен камсыздоо маселесин айтып, арык каналдарды бетондоо боюнча сунуштарын облус башчысына беришти. БТК Талас каналы. Буга чейин мен сизге WhatsApp менен жөнөтүп атам, президентке жазгам, министрликке жазгам. Ушул вопрос чечип койсоңуз, күн жылыгандан баштап эле каналдын жээгинде мушташ. Сиз буну жакшы эле билет болуш керексиз. Ага чейинде каналдын жээгинде далай мушташ болгон. Ушул маселени чечип койсоңуз, бул сиздин колуңуздан келет. Себеби бул эске чейинки губернаторларда буга окшогон фонд, буга окшогон алтын заводдор иштей эле. Сизден сураныч, бир көзүңүздүн кырын салып койсоңуз эле ушул канал бүткөнү туру. БТК каналын оңдоо боюнча сунуш келген. БТК каналы мына суу башкармалыгынын маалыматына ылайык бул жылда уланат. Болот Байбачевич, отурасызбы? Бул боюнча иштер жүргүзүлөт. Кара Бура районунун тургундары медицина тармагындагы айрым тоскоолдуктарды эскертип, өзгөчө гемодиализ алган бейтаптарга дагы көңүл бурууну суранып, облус башчыдан жооп алышты. Сиз билесиз, мен өзүм биринчи группада инвалидмен. Муну Талас Витада барып келип жүрөм. Анан сизге кайрылганда сиздин былтыр 1 жыл болду мына ушул жооңуз алиге чейин жетпей койду. Рахмат эке. Машина алып берем дедиңиз, машинеңиз деле жок. Ушуга бир конкретно жооп берип койсоңуз. Кара Бурага гемодиализ коюу боюнча Кубанычбек Аксакал мына айтып атат. Бектур Абдыразакович, сиздер сунуштап аткан имарат жарабайт экен. Гемодиализный борбор куруп бериш керек. Сиздерге степ вагон, гемодиализ алгандар боюнча степ вагон боюнча айткам. Бирок степ вагонду айда турганда киши жок. Степ вагон алып берип койсок, бензинден ким куят? Дагы эле эки жактан баягы таяктын эки башындай болуп, маселе чечилбей калган. Мындан тышкары дагы бурчактын баасы жумушка орноштуруу боюнча жана башка бир топ суроолор берилип, Бакытбек Нарбеков баарына жооп берди. Аймактардагы ишти натыйжалуу жүргүзүү үчүн бир катар жетекчилерге тапшырмалар берилди. Белгилей кетсек, облус башчысы Бакытбек Нарбеков былтыр ар бир айылдагы жыйынга катышып, элдин көйгөйүн жеринде уккан. Быйыл убакытты үнөмдөө максатында район жетекчилерин жана айыл тургундарын Талас областтык музыкалык драма театрына чогултуп, 4 сааттан 2 күндүк элдик жыйын өткөрдү. Нурсултан Курманбеков, Калмурат Мейманбеков, Чыңгыз Бокошев, Талас шаары. Бүгүнкү күндө Казакстандан темир жол аркылуу алынып келген кара жыра көмүрү Кара Бура районунун Сатке айылында базада 5100 сомдон сатылууда. Азыркы учурда көмүргө болгон баа кандай? Кабарчыбыз баяндайт. Бул Кара Бура районунун Сатке айылындагы кара жыра көмүр базасы. Аты айтып тургандай эле мында жыл бою бир гана Казакстандан алынып келинген кара жыра көмүрү сатылат. Азыркы учурда бул жайда көмүр 5100 сомдон сатылууда. Бул көмүр каменный көмүр деп коет, кара жыра. Бул сартовой көмүр. Бул көмүр 1 жыл жатса да пайдаланбайт.
башка көмүрлөр майдаланып кетет. Ана мен айтарым, биздин областта кирпичный заводдор бар, асфальтный заводдор бар. Келип ушул көмүрдөн алышсын. Жана шабыркүл деп атпайбы, шабыркүл буга жетпейт. Шабыркүл картондой кылып бат эле күйүп кеткени болбосо, ага от тамышкынын кереги жок да. Ана шабыркы алгандар кайра келип бизден кара жыр алып атпайбы. Мурун билбей калыптырык деп. Саткей айылындагы бул көмүр базага кара алтын темир жол аркылуу ташылат. Бир жылда 10 000 тоннага жакын көмүр түшүрүлөт. Быйыл кышта көмүр ташып келүү боюнча эч кандай маселе жаралбай, мындагы кызматкерлер көмүрдүн баасын туруктуу кармап беришкен. Президенттин бир жарлыгы чыккан, тендер дегенде жоюп, айыл өкмөттөр, мэриялар түзмө-түз колуна акча алып, каерден качественный көмүр алсын деген бар. Ошонун себебинен алып келип койгонбуз. Сезондун башталышында 5100 деп койгонбуз. Мына сезондун аягына чейин Кудай буйруса 5100 саттык. Быйылкы жылга 9500 тонна сатылды. Анан азыр былтырда кыш жаз келип калды деп, кыштын моюну узарып кеткен. Быйыл да ошондой болобу деп 900 тонна көмүр заказ берип алдырып койгонбуз. Булутбек Осмонбеков Кара Жыра көмүр базасында 6 жылдан бери эмгектенет. Айтымында азыр көмүр алууга келген адамдардын саны жокко эсе. Кыштын камын жазда көр дегендей, азыр көмүрдүн баасы 5100 сомдон болуп жатканда келип алып кетишсе дейт. Анткени быйыл ызгардуу суукта кара алтынга болгон баа жогорулап 7000 сомдон 10000 сомго чейин сатылган. Бул жерге көмүргелер менен Кара Жыра көмүрдү Талас областынын бардыгы ушул жерге келип калышат. Баасы арзан, элдикинен башка жактан эң эле элге жакшы да, отко жакшы күйөт, печкага да. От тамышкын да кереги жок. Түндө салып койсоң, эртең менен чукуп кайра салып бересиң. Бул туура илгерки Казакстандын көмүрлөрү. Кара Жыра Саткей айылына келиңиздер, алыңыздар, көмүр постоянно турат. Бул жерде кайсыл маалда келсеңиздер, эртең менен 9-тан кечки саат 6-га чейин келе бериңиздер. Кара Буура районунун Саткей айылындагы мына ушул көмүр базасында азыр өзүңүздөр көрүп тургандай 1000 тоннага жакын көмүр жатат. Бул жерде 7 кызматкер кышы жайы баягы элдин кызматында жумуш токтобойт. Азыркы учурда дагы көмүрлөр абдан сапаттуу. Жамбылдын баягы Казакстан Республикасынын ташылып келинген көмүрлөр Кара Жыра көмүрү сатылууда. Оттамышкын да кереги жок. Көмүр ташып келүү иштери быйыл кышта тынбай жүрүп, эл көмүр менен камсыз болушту. Ал үчүн облустагы көмүр ташып келүү иштери менен алектенген жеке ишкерлер жана мына ушундай ири көмүр базаларынын салымы чоң. Талас облусуна көмүрдүн 90% Казакстан Республикасынан ташылат. Ал эми калганы өлкөнүн башка кендеринен алынып келинет. Белгилей кетсек, кыштан чыгуу үчүн Талас облусуна жалпысынан 58424 тонна көмүр керектелет. Жаркынай Тургонбекова, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Кара Буура району. Өз кесибин мыкты билген адистерди даярдоо учур талабы. Бул максатта Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин Талас облустук башкармалыгынын кызматкерлери юридикалык багытта билим алган студенттер менен жолугушту. Анда сот аткаруучулардын жана сот приставынын аткарган ишмердүүлүгү тааныштырылып, юристтердин иш билгилиги коомчулук үчүн өтө маанилүү экендигин белгилешти. Жамага кабарчыбыз токтолот. Гахар Алманбекова заманбап билим берүүдөгү Информациялык технологиялар институтунун Талас кесиптик колледжинин студенти. Ал учурда укуктаануу багытында билим алат. Анын айтымында юрист болуу жоопкерчиликтүү милдет. Аларга бардык укуктук маселелерди жөнгө салуу, тергеп, тескеп, зарыл болгон учурда коргоо милдети дагы жүктөлөт. Андыктан бул багытта иш алып барган адистер менен жолугушуу өз кесибибизде тереңден таанып билүүгө шарт түзөт дейт. Өзүмдүн келечектеги профессиямды жакшы түшүнө алдым. Анткени мен өзүм ушу сот жакка тапшыргым келген, алдына башында келгенде эле жана көбүнчө алдыга жылганга, дагы бир кадам жылганга мага мүмкүнчүлүк беришти. Кесинде мен өзүмдү алдыга жылдыруу үчүн дагы болсо да практикаларга чыгып, жана ушул тармакта көп билим алууга аракеттенем. Эки кесип бул адамдын өмүрүн чечет, бул врач, андан соң юрист. Анткени ал адамдын өмүрүн чечип коюшу мүмкүн. Бир эле сөзү менен жана колу мененчи. Анан мен өзүм оюмча
бул багытты өзүнө ишенген гана адам юрист боло алат. Анткени ал өзүнүн укугун коргойт жана бирөөнүн укугун да тепселегенге жол бербейт. Сот департаментинин аткарган ишин коомчулукка түшүндүрүү менен маалыматтуулугун жайылтуу багытында студенттер менен жолугушуу өткөрүлдү. Сот приставы бул мамлекеттик кызматта турган ага жүктөлгөн милдеттерди аткаруучу кызмат адамы. Сот аткаруучулардын негизги иш милдети жеке жана юридикалык жактардын бузулган укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын калыбына келтирүү болуп саналат. Ошондой эле өлкөдөгү саясий жана социалдык туруктуулуктун сакталышы дагы сот аткаруучулардын ишине бир топ эле байланыштуу. Мына ушундай жооптуу милдетти аркалаган кызматкерлерди даярдоодо дагы дыкаат мамиле жасалышы керек. Келечекте юристтерибизге сот департаменти боюнча, сот департаменти ишмердүүлүгү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, балким келечекте ушул биздин структурага келип иштеп калабы деген ойдобуз да. Ошону кызыктырып, кандай иш аракеттер аткарат, мисалы сот департаменти ошонун астында эле сот аткаруучулар, сот приставдардын ишмердүүлүгү боюнча кененирээк түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Сот аткаруучу бул соттун чечимин, күчүнө кирген сот чечимдерин, ошондой эле башка мекемелердин токтомдорун мажбурий иретинде аткаруучу орган болуп саналат. Бул жолугушуунун негизги максаты жаш муунду өз кесибинин мыкты адистери болууга үндөө болуп саналат. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Урмат Догдурбек уулу, Талаш шаары. Кыргыз Республикасынын тынчтыкты орнотуу күчтөрү Тажик-Ооган чек арасындагы согуштун катышуучулары коомдук бирикмеси тарабынан быйыл чек арадан чыккандыгынын 24 жылдыгы белгиленди. Эскерүүгө Талаш шаар райондук бийлик өкүлдөрү жана Тажик-Ооган чек арасынын ардагерлери катышты. Темага кабарчыбыз токтолот. 1992-1999 жылдары Тажик-Ооган чек арасындагы төңкөрүштө Советтер Союзунун курамына кирген 5 республиканын жоокерлери чек араны кайтарып, элдин бейбиттигин камсыздоого көмөк көрсөтүшкөн. Мекенди коргоочулардын байрамына шайкеш белгиленип калган экен. Ушу сиздер дагы Акан согушунун катышуучулары интернационалдык милдетин аткарса, сиздер дагы ошол аскердик милдетте биздин президентибиз тарабынан эки өлкөнүн президенттеринин макулдашуусу менен болгон ошо келишимдин негизинде сиздер дагы биздин бордош өлкөнүн чек арасын андан бери өзүбүздүн чек араны коргоп кызмат өтүп келдиңиздер. Ошол аламатта канчалаган биздин жоокерлерибиз кайтыш болгон болуш керек. Алардын жаткан жери жайлуу болсун ар дайым. Мындан ары кааларыбыз өлкөбүздө дайыма тынчтык болсун. Талаш шаарынын тургуну Бакас Камчыбеков өз ыктыяры менен Тажик-Ооган чек арасындагы коголаңга катышып, ардагер өткөн апат күндөрдү эскерди. Мен 1996 жылы жаз май айында Тажикстанга кызмат өтүүнү баргам. Ошол убакта бизге агана кооптук мезгил болгон. Ушу барган күнүбүздүн бир жума жетпей эле бизге белгисиз жактан ушу Афганда жактан, Талибанда жактан нападение болгон, кол салуулар. Ошого кыймашып, ушу 5-6 сааттын ичинде кыймашканбыз. Анан бери канча жыл өттү, азыр 24 жылдыгы болуп, азыркы учурда мыйзамдардагы болуп атабыз. Өткөн жылы Тажик-Ооган чек арасында кызмат өтөгөн жоокерлерге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан макам берилип, мамлекет тарабынан ар бирине 2000 сомдон жөлөк чегерилген. Талас областындагы Тажик-Ооган коомдук бирикмесинин согуштун ардагерлеринин Тажик-Ооган чегинен чыкканына 24 жыл болду. 24 жыл мурун 92-99 жылдары Тажикстан кооптуу аймактарында кыргыз батальондору кызмат кылып келген. Бүгүнкү күндө мыйзамдуу статуска ээ болуп отурабыз. Тажик-Ооган согуштун ардагерлерине Россия Федерациясынан атайын каармандык үчүн медалдар келип, аларды ардагерлерге салтанаттуу түрдө тапшырышты. Тажик-Ооган чек арасындагы тынчтыкты орнотуш ардагерлер булар кимдер? Булар Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк алгандагы Кыргызстандын тарыхындагы эң алгачкы тынчтыкты орнотуучу жоокерлер. Мына Кудай буйруп макамга ээ болдук. Юбилейдик 24 жылдык датабызды белгилеп атабыз. Ардагерлер бар болсун.
Кыргызстан элине тынчтык каалайбыз. Тажик огон коголагындагы кандуу кармашта Талас облусунан 3 жоокер курман болушкан. Аларды эскерип, Куран окулду. Орозбек Бейшебаев, Талас шаары. Облустук Аккула ат чабыш федерациясы жана Токтогул Алканактын үй бүлөсүнүн демөөрчүлүгү менен Көйгөй айылында улуттук ат оюндары өткөрүлдү. Тай, Кунан жана Аламан байгеге облус аймагынан тышкары башка облустардан да сайыпкерлер катышты. Алгач каттоодон өткөн 10 тайдын ичинен Марага биринчилерден болуп, Жалал-Абад облусунун Тору тайы келди. Алаков Токтогул акебиздин жаркын элесине арналган ушул ат оюндары болуп турат. Көк бөрү, ат чабыш, кунан чабыш, тай чабыш. Bunun негизги эле максаты ушу Кыргыздын улуттук оюндарын жайылтуу, ушул улуттук оюндарын бекемдөө. Мен ойлойм ушундай улуттук оюндар бар да, бул Кыргыздын негизги эле ушундай улуттук оюндарга чоң салым деп ойлойм. Кунандардын ичинен 11 кунан катталып, орду карай узак аралыкка Чубамага чабылды. Топ кунандын арасынан бөлүнүп алдыга узуп чыккан Манас районунун Покровка айылынын тургуну Акназар Жалиловдун Жайна деген аргымагы биринчи орунду камсыз кылды. Тиягы болсо улак чабышып атыр, биякта болсо ат чабып атыр. Анан мен өзүм болсом бүгүн кунан алып келгем, кунан чабышка. Жаңы эле чабылып бүттү. Кудай буйруса 3-чү болуп келди. Өткөндө дагы 15-inde Бакаятада чабылган, бул тайында бир эле чабылбай калган. Анда да 3 болгон, буда дагы 3 болду да. Элдин бүйүрүн кызыткан Аламан байгеге катталган аргымактар элдин алдынан чубатылып өрдү карай чабылды. Жыйынтыгында бута атым алдыга Талас районунун Жөнарак айылынын тургуну белгилүү сайыпкер Достук Беренбаевдин Ал Заман деген аргымагы баш байгени утуп алды. Аламанга алып келдик элек атыбызды. Буйрук экен, ушу биринчи байгени алдык. Эми алдыда буйруса 10 мартта биздин Талас областык Аккула федерациясынын сайыпкерлер федерациясынын сезондун ачылыш байгеси 10 март күнү болот. Андан кийин Ноорузда чоң ат чабыш болот. Андан кийин 9 майда чоң ат чабыш болот. 3 чабыш, ортолорунда утурутуда майда байгелер болот. Биз азыр байгелер көп болот Кудай кааласа. Аттарды даяндай бериш керек эми. Аламан байгеден соң улуттук көк бөрү оюнуна кезек келип, жалпы облус боюнча тандалган 17 команда ортосунда кызыктуу таймаш менен башталды. Биз Көйгөй айылы ушул жерден ынтымактуу болуп туруп, ушинтип жыл сайын өткөрүп турсак, баарыбыздын ишибиз алдыга жылат деп ойлойм. Ушул жерде баарыбызга көмөк болуп көргөзүп турган айылдын уулдары, ошол эле депутаттар, айыл өкмөтү, акимдер баш болуп, ошолор да жардам берип атат. Ошолордун баарына рахмат. Жыйынтыгында Манас жана Кара Бура районунун командалары финалга чыгып, Манас районунан келген көк бөрүчү Өмүрбек Эсен уулу Тайгазанга улакты 4 жолу таштап, баш байгеге ээ болушту. Экинчи орунду Кара Бура командасы, ал эми 3-чү байгелүү орунду Жергетал командасы ээлешти. Саймак Барманов, Орозбек Бейшебаев, Талас району. Талас медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Саламатта болуңуздар.